болсо программабызды мындан ары да улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүм, УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Бизге жаңыдан кошулган көрөрмандарыбыз сөзсүз азыркы учурда интернетиңиз бар болгон болсо, бизди социалдык тармактардан баш багып карап турсаңыз болот. YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга катталып, сөзсүз комментарий бөлүмүнө ой пикирлерди калтырып турсаңыз дагы кубанычта болуп калабыз. Анан сөзсүз эгерде азыр жаныңызда болсо, УТРК латын тамгасы менен Баткен деп жазып сактап алсаңыз дагы кубанычта болуп калабыз. Анда эмесе программабызды мындан ары да улантабыз. Быйыл 2025 жыл Кыргыз Республикасынын эл артисти керемет обондордун жаратуучусу Аппаз Жайнаков көзү тирүү болгондо 65 жашка чыкмак экен. Жыл сайын дал ушул улуу инсаныбызды анын санаалаштары, шакирттери, ага инилери эскерип келишет. Быйыл болсо өзгөчө гала концерт менен кесиптештери, санаалаш замандаштары эскерели деп турган учур. Дал ушул улуу инсаныбыздын кесиптеши, ошол эле учурда шакирттеринин бири десек дагы болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамажан Козубаев азыркы учурда жаныбызда. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутман таң барыңыздар. Кош келиптирсиз. Ушпактысың. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз агай. Рахмат. Мен да кубанычтамын. Эми бизде мындай болуп калды да, Мамажан Козубаев агайыбызды аккордеонсуз элестетүүгө мүмкүн эмес болуп калды. Кайсыл жерде болсо эле аккордеонун кармап жүргөн агайыбыз эсибизге келет. Ансыңарындай бүгүн дагы аккордеону менен, демек биздин Аппаз Жайнаков агайыбыздын ырларынан сөз сырдап бересиз. Сөзсүз. Ооба. Алгач эле дал ушул инсандын замандашы катары жыл сайын Аппаз Жайнаков атындагы драма театрда эскерүү концерт, эскерүү кечелери уюштурулуп турат. Быйыл дагы уюшулат деп буга чейин жардамалар кеткен болчу. Келиңиз ошол концерт тууралуу, кече тууралуу, чыгармачыл эскерүү кечеси тууралуу айтып бериңизчи. Рахмат. Былтыркынан эмнеси менен айырмаланат? Биз чынын айтканда Шарлотта ушул жыл сайын биз Баткен областык Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театры деп ошол кыргыз эл артисти Аппаз Жайнаковдун атын алып келебиз. Ошол менен бирге жыл сайын биз ал кишини ошол эскерип турабыз да. Анын керемет бизге калтырып кеткен чыгармаларын, анын тирүүсүндө ушул обонду чыгарып, элге жеткире албай калган ырларын биз бүгүн ошол элге жеткирели деп, кийинки муңга калтыралы деп, ушундай бир эме менен жакында ушул Баткен областы боюнча маданият кызматкерлеринин ортосунда конкурс жарыялаганбыз. Конкурс бардык район шаарларда биринчи туру өттү. Ошол биринчи турдан өткөндөр бүгүн Кудай буйрса ошол областтык турга Баткенге келе атышат. Азыр саат 10-до биз ошол областтык турду баштайбыз. Анан ошол областтык турдан өткөндөрдү саат 3-тө ошол биздин Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында ошол гала концерт менен ошол Аппаз аканын ырларын, обондуу ырларына жарыяланган ошол ырлар менен концерт тартуулап, анан бизде ошол Аппаз Жайнаков атындагы фонд бар. Ал фондду ошол Аппаз Жайнаковдун өзүнүн балдары жетектейт. Эркин деген кичинекей уулу бар, ошол жетектейт. Ошол быйыл ушул конкурска баш байгеге 20 000, анан биринчи орун деп 10 000, анан экинчи орун деп 5 000, үчүнчү орун 3 000, андан кызыктыруучу сыйлыктар деп бир 15-20га жакын кызыктыруучу сыйлыктар менен бүгүн ошол ким жакшы ырдаса, Аппаз аканын ырларын ким жакшы аткарса, ошолор ошол сыйлыктын ээси болот. Демек чыдамсыздык менен күтүп келаткан турбайбы, Бул сонун жөрөлгө экен, Аппаз Жайнаковдун керемет обондору бар. Анан ошол ырларды эскирип кетпөө максатында, жоголуп кетпөө максатында, жаштарга таанытуу максатында мына ушинтип ырдалып, аларга ушу конкурс кылбасак негизи эчтеке болбой калды го. Ушундай кылып жатканыңыздар бул абдан жакшы экен. Келиңиз агай, анда эмесе сизден жакшы бир ыр болсун. Программабыздын башында албетте сонун обондор менен баштабасак болбойт. Кайсы ырды аткарып бересиз? Эми Аппаз Жайнаковдун ар бир ырында жаз жыттанат да. Анан Анан өзү дагы жалгыздыкты жакшы көргөн керемет киши эле.
өлбөгөн күнгө жаз келди деп жазга жеттик. Анан ушул Бирок сыртта кыш. Сагындым жазды деген чыгармасын аткарып берейин. Жазды баарыбыз сагынганбыз. Келиңиздер чогуу биреликте угалы. УТРК Баткен телеканалдын таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Аппаз Жайнаковдун керемет чогулалы Сагындым жазды. Мамажан Козбаевдин аткаруусунда. Сагындым жазды. Сагындым тала гүлдөрүн. Ай. Сагындым тону. Sağındım torgoy ündörün. Kadırım cazdın birinci bildim men bugün. Kaydasın cazım, kaydasın cazım, kaydasın menin oy sügönüm. Armanım küçük, arılbay koydum sanadan. Appak gül izdim, argımak çapkan taladan. Izgarı kıştın, ızalap beni paradan. Kaydasın cazım, kaydasın cazım, kaydasın benim oy sadam. Sağındım cazdı, sağındım caştık kezimdi, sağındım öldür. Sağındım ottoy kezimdi, üşüttöy meni koynuna kaçın cılıçı. Kaydasın cazım, kaydasın cazım, kaydasın menin oy sadam. Kaydasın cazım, kaydasın cazım, kaydasın menin oy sügönüm, kaydasın menin oy sügönüm. Сонун баягы бардык кыргыз эли билет болуш керек булырды. Жаз келгенде эле сагынып баягы сүйүүлөрүбүздү, баягы сагынычтарыбызды эстеп алып эле кайгыра берет турган мына ушул керемет ырдын обону Кыргыз Республикасынын эл артисти биздин сыймыктуу агайыбыз Аппаз Жайнаковго таандык обону десек дагы болот. Эми болсо мындай дегим келип жатат. Сиз жаңы эле баягы ушул Аппаздын ырларын жаштарга таанытуу максатында иш-чаралар өтүп жатат деп атасыз. Деги эле коомчулукта театр сизден башкалары жалпылап театр жамааты Аппаз Жайнаковду жаштарга таанытуу максатында дагы кандай иш-чаралар болуп жатат жыл ичинде? Ошол эле учурда Аппаз Жайнаков унутулуп калган жокпу дегим келип жатат. Туура айтасың. Эми Аппаз Жайнаковду мына чогуу жүргөн мен мисалы Аппаз ака менен бир кезде жаш кезибизде ал киши менен 2 жаш эле улуу болчу. Анан экөөбүздү бизде Гылам Абдырахманов деген акабыз баягы маданият бөлүм башчысы болчу. Анан ал кезде баягы колхоз, совхоз деген бар эле, анан чабандарга баягы агит поез деп коет эле. Ошол агит поез менен эч ким таппай калганда баягы ырчылар эмелерден Аппаз менен Мамажан давай аккордеонуңду көтөргүлө деп анан чабандарга жөнөтчү. Ошол кезде мен армиядан жан келген мезгилде мына колум ооруп
анан колумду таңып алганмын. Ал мезгилде мен мындай эме кылчу эмесмин да. Аккордеон ойнолчу эмесмин. Анан апазака ойноп берет эле. Мен колумду монтуп алып, аркага коюп алып, ошол ырдайт элем. Андан мен оон деле чыгара элек болчумун. Ошентип апазака менен көп жакшы жерлерде ошол маданий иш-чараларда чогуу жүргөнбүз. Анан жумуштан кийин мен бир кезде ошол апазака маданият бөлүмүнүн башчысы болуп, мен анан маданият үйүнүн директору болуп, ошол чогуу эми баягы оон жаратып, ошондой болгон мезгилде элдер саат 4-5ке калбай эле уже бизде жумуш анан үйлөрүнө шашышат. Анан биз апазака экөөбүз баягы кабинетинде отуруп алып, бири-бирибизге баягы оондорубузду мен моуну чыгардым ака, кандай болот экен деп ушундай тааныштырып, мындай уктуруп, ошентип жүргөнбүз. Эң көп жүргөн анан жанында отуруп, ошол моуну чыгармыкка бир укчу деген эмелерди мен көп көргөмүн да, көп жүргөнбүз. Анан эми ошондой улуу адамдын жанында жүрүп, ошол кишинин бүгүн биз унутуп калсак, анда Алла Таала дагы кечирбейт бизди. Ошого кийинки муундарга ошол сабак болсун, кийинки муундар ушул керемет ырларды ырдап жүрсүн деп ушундай иш-чараларды жасап келебиз. Дайыма. Албетте. Ал нерсе жаштарга дагы көбүрөөк Жайнаковдун ким экенин таанытып, ким экенин билгенине себепчи болуш керек деп ишениктүү түрдө биз айта алабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын эл артисти Апаз Жайнаков көзү тирүү болгондо 6 март, ушул айдын 6 марты 65 жашка чыкмак экен. Ушул туулган күнүн утурлай анын жакын санаалаштары, ага-инелери гала концерт, конкурс десек дагы болот, уюштуруп жатат. Дал ушул концерт бүгүн саат 10-до Апаз Жайнаков атындагы драма театрында болот. Ага кимдер катыша алат концертке? Концертке бардыгы келсе болот. Концерт кирүү акысыз. Ошол быйыл мына улуу орозо айында просто ошол Жайнаковду эскерип, ошол кишиге жакшы бата кылып, ырларынан мындай руханий азык алам дегендер келип көрүп кетсе болот. Калуучулар эшик ачык. Саат 10-до башталат. Азыр орозо учур, мисалы саат 7ге чейин эмне иш кылат? Ырыксаңыз оозуңуз ачылбайт деп койбойлу, Ырыкса ооз ачылбайт. Келип, ошол биздин бул жагы Лейлек Сүлүктө, бул жагы Кызылкая Каламжай, Баткен шаар районунун таланттарынан ошол Апазаканын ырларын кандай аткарышат экен, ошон кийинки муундарда дагы жакшы аткаруучулар барбы, ошолорго мындай көп болуп кетишет да. Сонун. Анда эмесе, агай келиңиз. Сизден дагы бир ыр болсун. Бул жакта көрөрмандар ийгилик каалап, ошол эле учурда өзү жок болсо дагы мына ушул керемет оондор жашап келе берет тура Шарлотта деп кадам жайдан бул жагы Лейлектен СМС каттарын узатып жатышат. СМС кат узатпай сиз өзүңүз келип ырларына баягы чаңкаган жан дүйнөнү басамдатып кетүү үчүн келип ырларды угуп кетсеңиз дагы болот экен. Болуп көрбөгөндөй сонун концерт алдыда сизди күтүп жатат, Келиңиз, кайсыларды? Анда азыр өмүрлөш болсо эмне деген чыгармасын тартылап коем. Бул ырлар эл арасында көп ырдалбай калган ырлардан да. Анан өтө керемет ырлар. Мен ушул театрда жүргөндө өзүбүздүн баягы балдарга айтып калам да. Мына Апазаканын ырлары турат, китеби 2 китеби бар да. Ачкыла ошондо барактасаңар кандай керемет оондор жатат. Ошондон алып ырдагыла десең, кээрлер кызыгуу жок да. Анан башка жактан келип, башка ырчылар анан Апазакан могу сонун экен деп алып кетип, анан аякта аранжировкалап, популярный болуп кетсе, ой, мына ырды биз ырдасак болот эле деп калышат да. Ошон үчүн керемет адамдан керемет ырлар жаралат. Ал ырлар түбөлүктүү калат. Келип ошолорду тартылап коеюн. Жакшы өмүрлөш болсо эмне? Булуп топтон бөлүнсө
Suykayang basıp görünsün, akaqtap turgan jülüngön, ak jamgır, oy ak jamgır, ey bolup tөгülsün. Akaqtap turgan jülüngön, ak jamgır, oy ak jamgır, o bolup tөгülsün. Körkemge bölep jas günün, ködön koy nurun çaç bugün, kökürek tolku tergite köngüldün, oy köngüldün, o çerin jaz bugün, kökürek tolku tergite köngüldün, oy köngüldün, ey çerin jaz bugün. Özgönü bilbeyemine, özgörüp suyu demine, özgörüp jaştık özgöçün, ömürlöş oy, ömürlöş oy bolsak emine. Özgörüp jaştık demine, ömürlöş oy, ömürlöş o bolsak emine. Ömürlöş oy bolsak emine. Kol çağlar olsun. Sonun üstündегі талантыңызға баа жеткиз, эгер метрларды сонун аткарып жүрөсүз, эми болсо мындай дегим келип жатат. Дал ушул Аппаз Жайнаковдун жашоосунун соңку күндөрүндө сиз жанында болдуңуз беле, чогуу иштешип калдыңыздар беле? Эгерде иштешип калган болсоңуз, жанында болгон болсоңуз, эмнелер жөнүндө айтып калчу эле? Аппаз ака ушул акыркы күндөрдө, ушу акыркы жылы ооруп жүргөндө, ошол баткенде эле иштеп эле үйүндө болгон. Анан күнүгө ошол театрга келип турчу да. Ошо биздин жанагы театрдын эки жагында скамейкалар бар го. Ошол жерде келип, анан отурчу, көпкө экөөбүз эме сүйлөшүп, анан мага көбүнчө ушул жөтөлүп баягы эме болуп кыйналып атканда ушул күндөн күнгө эле ушул соолуп баратам да, мамажан, эч жакшы боло турган түрү жок деп кейип калат эле да. Кийин анан Москвага ошол баягы жогорку кеңештин депутаттары, ошол Ибрагим Жунусов баш болгон бир достору ошол жака дагы андай лечение кылып барды. Көп жардам беришти, бирок тилекке каршы эми Аллага керек экен. Ошо 53 жашында бул жашоо менен кош айтышканда. Бирок керемет ырларды жазып кеткен экен мына. Биз элге ырдап, элдин маанайын көтөрүп, көңүлүн көтөрүп дегендей жүрөбүз. Элге жеткирип, Ооба. дал ушул азыркы учурда жаңы обондору дагы жаралып жатса керек, баягы жаңы дегеним баягы өзүнүн кезинде жаратып эле коюп, бирок аябай ырдаганга балким. Ошол мисалы азыр мен ырдаган өмүрөш болсок эмне деген ырларды эч ким ырдабайт да. Мисалы мына Делбирин деген ыры бар, мисалы эч ким ырдабайт. Биздин мына эмеде кароо сынакты өткөрүү максатыбыз. Мисалы конкурс өткөрсөң, Аппаз аканын бир 3-4 ырын ырдап келишет да, бүт эле район. Өрүкзар, Кыргыз жери, Ак гүлүм, Булакта, Сагындым жазды деген ырларды ырдап келишет. Кана Кадамжай ырдагылачы десең,
ошол бешилердирди айтан сүлүктөрдү ачы десең ошого ошол бир эле ыр кайталана бербесин деп даже Апазаканын могу Суферинфодо баягы медиа портал дегенде бүт ырлары бар экен. Ошону менен баягы жобого тиркеп жөнөттүк да район шаарларгачы. Ушул мына ырларды, мына могул ырлы мисалы ичким ырдала элек, шуну да алып келсең конкурстан өтөсүн деп ушундай максаттар менен биз ушул өткөрүп атабыз да. Эми ошол ырлар, жакшы ойдон эле калбастан эл арасында ырдалып жүргөн жакшы да туурабы? Албетте. Аны ошол элге таркатчу, эл арасында мындай эме кылчу биз экен аракет кылып атабыз. Ошол эле Аппаз Жайнаков, ошол эле Рыспай Абдыкадыров, ошол эле башкаларды айтсакыз деле, баягы мына ушул таланттардын билесизби, өлбөйт экен, көрсө өлбөйт экен, алардын чыгармалары мына ушул обондору жашаса демек өзү жашагандай эле болуп ырдалып жүрө берет экен эл арасында. Андыктан бул мындай инсандарды өлдү деп айтууга дагы аябай көз өтүп кетти дегенге дагы кыйын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Түз эфирде. Эгерде жаңадан бизге кошулуп калган болсоңуз, бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, Өрүк Зарыбыздын керемет таланты, оончу, аткаруучу Аппаз Жайнаковдун көзү тирүү болгондо 65 жашка чыкмак эскерүү кечесин өткөрүп жатабыз. Албетте бул эфирден гана эскерилип калбастан, мындан сырткары бүгүн саат 10-до Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук драма театрында чоң гала концерт болот. Ал жерде конкурс, дал ушул таланттын ырлары, обондору ырдалып, баш байгелерге 20 миң, 30 миң сомдой акчалар коюлган. Эгер сиз барып бул концертке катышып, жөн гана көрүүчү катары колдоп, жакшы ырлардан угуп келем десеңиз, анда сиздин барыңызды күтүүгө даяр экен. Таланттуу агаларыбыз. Эми болсо, мен өзүмдүн жана көрөрмандарыбыз жазыптыр. Өрүк зарга кетелери бул Баткенибиздин, баткендиктерибиздин киминиге айланып калган, дал ушуларды аткарып берсинчи, Мамажан агайыбызга ийгиликтерди каалайбыз деп жатышат. Мына ушул сөздөр аябай көп, жан дүйнөңүзгө чын дилиңиз менен кабыл алып коюңуз, анын баарына окуп бергенге убакыт жок экен, чектелип. Келиңиз, соңку ошол ыр болсун, андан соң жыйынтыктайлык. Өрүк зарга кетели Мамажан Козубаевдин аткаруусунда. Сиз болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай турыңуз. Жолго келгендерди алып, смс каттарыңызды атыңыз. Бул жагы эле кызыл кыя. Жүрер чешип кетели өрүк зарга, сунушумду суранам четке катпа. Сүйүүбүзгө жолугуп айлуу түндөй, сыйналып бир келген бактыбызга. Сыйналып бир келген бактыбызга. Мөл булакка барабыз ай тоскону, ат жалында шамал кой ойношкону. Кечикпели бир келген бактыбызга. Өрүк зарга кетели, макул болчу. Өрүк зарга кетели, макул болчу. Айлуу түнгө никелеп сүйүүбүздү, өрүк зарга чачалой күлкүбүздү. Жылдыздардан терели чачыласын, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү.
süydürüp, bulaklarga süydürüp yüzümüzdü. Keçikte bir kelgen baktığımızga, örgüzarga geteli, örgüzarga geteli, makul bolçu. Örgüzarga geteli, örgüzarga geteli oy, makul bolçu, makul bolçu. Ай, булурдан кийин макулдуу эле кетким келип кетет экен. Өрүкзарда турсаң деле албетте керемет аткаруу, керемет ыр, рахматыбызды айталы. Анан албетте кол чабууларыбызды узаткыбыз келип жатат. Чоң рахматыбызды айталы агай. Чындыгында жакшы дос, жакшы ине, жакшы кесиптеш болгонуңузду далилдеп, бүгүн түз эфирге келип, дал ушул улуу инсаныбызды эскерип отурасыз. Келиңиз, соңку сөз болсун сизге. Бүгүнкү чыгармачылык эскерүү концертиңизге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат. Анда ушул теле берүүдөн пайдаланып, бардык ушул Баткен шаарыбыздын тургундарын бүгүн саат абиттен кийин 3-тө ушул Аппаз Жайнаковдун оңдуу ырларынан жарыяланган ушул конкурстун жеңүүчүлөрүнүн гала концертине чакырабыз. Саат 3-тө кебен адашып саат 10-до деп берген окшойм. Саат 3-тө 10-дон 12-ге чейин, ошол 12-1-ге чейин биз областтык тандоо турун өткөрөбүз. Ошол тандоо турдан өткөндөрдү биздин өзүбүздүн театрдын баягы чыгармачылык тобу алардан жакшырдагандарды кошуп, ошо бир сонун Баткен шаарынын элине улуу ороз айында руханий азык тартылайт деп турабыз. Эң сонун чоң рахматыбызды айтып, анда ийгилик каалайбыз. Буйруса аман эсен өткөрүп алыңыздар. Чыгармачылык чоң ийгиликтерди гана каалайбыз. Биздин атыбыздан драма театрга чоң саламыңызды жеткизип коюңуз. Рахмат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамажан Козубаев агайыбыз бар болуңуз. Ал эми жүрөр чишип кетели Өрүкзарга, кечикпейли бир келген тагы бактыбызга, жүрөр чишип кетели Өрүкзарга деги эле бул ырлы саптарды укканда биздин көз алдыбызга Кыргыз Республикасынын эл артисти Аппаз Жайнаков элестелет. Дал ушул залкар таланттуу инсаныбыз көзү тирүү болгондо март айында ушул жылы 65 жашка чыкмак экен. Албетте ал биздин катарыбызда жок болсо дагы керемет ырлары, керемет оңдору жүрөгүбүздө жашап, жаштар арасында, эл арасында ырдалып жүрөт. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды жыйынтыктайбыз. УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрдүңүз. Сөзсүз биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга катталып дагы бул эфирлерибиздин кайталоосун көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Шарлот Эшматова жолугушуу үчүн кайрадан убактылуу коштошсун. Амандашканча күнүңүз көңүлдүү улансын. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун.